Ош шаарынын номер 1 Алексей Павлович Федченко атындагы орто мектептен кыргыз тили жана адабияты мугалими Мирсеидова Рано Каримовна. Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн биз сиздер менен кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Сабакты баштоодон мурда бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап алсак, кана анда эмесе бири-бирибизге карап жылмаябыз. Балдар, бүгүн биз сиздер менен кыргыз тил сабагында аба ырайы жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан окуу куралдарыңарды даярдап алгыла. Бүгүнкү сабагыбыздын максаттары: кыска жана созулма өндө тугуштардын тугуштук айырмачылыгын өздөштүрө аласыңар, жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүп өздөштүрүп, аларды өзүки кеңирде колдоно аласыңар, ырды жаттаганды үйрөнөсүңөр. Келгиле балдар, аба ырайына байланыштуу сөздөр менен таанышып алабыз. Китебиңердин 40-бетин ачкыла. Биринчи көнүгүүгө көңүл бургула. Сүрөттөр боюнча сабакта эмне жөнүндө сөз болорун айтып бергиле дейт. Карагыла, сүрөттө биз эмнелерди көрүп турабыз балдар? Сүрөттө күндүн, айдын, булуттун, жаандын, кардын жана мөндүрдүн сүрөттөрүн көрүп турабыз. Балдар, эми көнүгүү дептериңерге бүгүнкү числону жазып алгыла. Бүгүн 9 айынын 20-сы. Класста жазуу темабыз аба ырайы. Жаңы сөздөрдү жана сөз айкаштарын эсиңерге туткула дейт. Жаңы сөздөрдү кайталайбыз балдар. Аба ырайы: погода, бүгүн, сегодня, суук, холодный, жылуу, теплый, катуу, сильный, салкын, прохладный, ысык, жаркий, аптанын күндөрү, дни недели. Эми экинчи көнүгүүдө болсо балдар, керектүү тугуштарды коюп көчүрүп жазгыла дейт. Бул жерде көпчектердин ордуна биз керектүү тугуштарды коюп, сөздөрдү жазып алабыз. Үчүнчү көнүгүүдө созулма а жана кыска өндөлөр катышкан сөздөрдү окугула. Сөздөрдө канча тамга жана канча тугуш бар экенин айтып бергиле дейт. Жан, жаан, шар, шаар, жак, жаак, мал, маал. Балдар, бул жерде мен сиздерге жан жана жаан сөзүн мисал катары жазып койдум. Жан деген сөздө 3 тамга жана 3 тугуш бар. Жаан деген сөздө 4 тамга жана 3 тугуш бар. Эмне үчүн 3 тугуш дегенде, созулма тамгасы бир гана тугушту билдирет. Андан ары 4-үнчү көнүгүүдө табышмакты тапкыла. Тоодон топ түштү, буту колу жок түштү. Бул эмне? Андан ары өрдү көркөм окуп жаттайбыз. Булут: жамгырды жыйнап төмөндөйм чөгөм, суу сурап турган таалага төгөм, чаңкайтып тийсе күн нурун жагам, эмгегим менен элиме жагам. Балдар, бүгүнкү сабакта аба ырайы жөнүндө билдиңер, жаңы сөздөрдү жаттап эсиңерге туткула. Үйгө тапшырма: 7-чи көнүгүүнү таблица боюнча аптанын күндөрүн атагыла жана дептериңерге жазгыла. Дүйшөмбү — понедельник, шейшемби — вторник, шаршемби — среда, бейшемби — четверг, жума — пятница, ишемби — суббота, жекшемби — воскресенье. Саламатта калгыла.